Биринчи эле суроо, шейхтер подкаст кылып атабыз. Биздикине келелі, анан чечинип баштадым мындай. Айына канча төлөчү? Аябай көп учсаң 4000 чыгат да, $4000. 2,5 жылдын ичинде Бишкекте батир алганга тыйын топтодум депчи, жумуш аркылуу. Акчаны топтоп, анан ошо батир алгам. Айгерим Асанкулова Али ибн Али Мухаммед. Я думала, это серьезный подкаст болот деп келгем да. Салам достор, бул бизде бүгүн жай общенияда өзгөчө конок, өзгөчө мейманыбыз бар. Айгерим Асанкулова. Ким деп сурасаңар, мен дагы ошо ким деп сурап атам. Мен эмне келдим өзүм билбейм депти. Айгерим негизи мындай жаштарга үлгү боло турган кыздардын бири. Азыркы учурда дүйнөнүн алдыңкы авиалинияларынын биринде стюардесса болуп иштейт. Fly Emirates. Кош келипсиң Айгерим. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Эске сала кетели. Бияқта чоң рахмат. Эске сала кетели. Айгерим негизи мындай орусча окуп калгансың, кыргызча? Орусча окуп калдым. Кыргызча билесиң бирок, Бүгүн атайын сени чакырып кыргызча сүйлөшөлү деп атабыз. Мүмкүн жаштарга көптөгөн кызыктуу маалыматтарды айтып берет деп ишеничтебиз. Жөн эле жылдыздарды чакырып бербей, ушундай пайдасы тийген адамдарды чакыра алып атабыз. Айгерим Ал ибн Мухаммед Асанкулова. Биздин көрүүчүлөргө айта кетсең, өзүң жөнүндө кимсиң, эмне иш кыласың, бир-эки сүйлөм менен көбү биле бербейт да, чынын айткандачы. Мен деле жакшы билбейт экенмин. Чөтө билбей эле чакырып алыптырсың го. Билбей эле директке жазып алыптырмын да. Спиш деппи? Мен атым Айгерим, 28 жаштамын. Жок, биринчиден мен бийчи болчумун. Кичинекей кезимден баштап эле бийлеп чыкканмын. Бийчи болуп. Бизде конкурстардан жеңип чыгып баштаганда биз өзүбүздүн студиябызды ачканбыз. Современный танцы боюнча студия ачканбыз. Заманбап бийлер боюнча. Заманбап бийлер боюнча. Ошону айтайын деп аткам да. Ошондон баштап эле анан клиптерге тартылып, выступление, концерт, сахнага чыгып, ошолордон блог пайда болгон да негизи. Ошондон эле биринчи кишилер тааный баштады. Тааный баштады, ооба. Мен кошуп турам, кээ бирде сөз унутуп калсаң мен кошуп турам. Жок, негизи ошо мен ошону айтып кетейин дегем да. Орус школду бүткөм, бирок кыргызчаны үйдөн эле сүйлөйбүз бири-бирибизге. Үй бүлө менен кыргызча менен сүйлөйм. Бирок мен экономдойт турбайсыңарбы? Көчөгө алып чыкпагыла кыргызчаны. Жок, негизи эле бирок 3 жылдан бери эле жакшы эле кыргызчаны үйрөнөйүн деп деген максатым бар да. Десем эле Дубайга кетип калам деп койбойсуң. Бирок ошо эмки 1-2 жылдын биринде 2 жылдын биринде, экисинде, үчүндө, төртүндө, бешинде спорт ордосунда Бекбар Бектин концертине келип кеттилер да. Жок, кыргызчаны үйрөнүп баштайм. Жакшы, мен биздин подкаст бизден бир ошол сен кыргыз тилди үйрөнүп баштаганыңа себеп болот деген ишеничтебиз. Ушул негизи стюардесса болуп кандайча стюардесса болуп калдың мындайча айткандачы? Жок, негизи эле мен университетке барганда мен стюардесса болоюн деп даже ойлорум да жок болчу. Мен деген журналистика боюнча факультет бүткөнмүн. Журналист болуп иштегенмин бир жыл, андан кийин анан студенттик кездерде мен бир жолу Америкага барып келгем. Ошондон баштап менин көздөрүм монтип ачылып, демеле башкача дүйнө экен, дүйнө кийликтеген экен деп туруп, анан Кыргызстан дүйнөнүн бир эле бөлүгү экен деппи? Ооба. Кыргызстан кичинекей мамлекет экен деп. Ошондон баштап анан мен путешествие, саякат кыла баштадым. Саякат кыла баштадым. Жок, аябай саякатчы болгум келгем да. Анан деген мен жумуштарды издей баштадым. Мен саякатчы болуп, ошого мага ким акча төлөп берет деп издеп баштадым варианттарды. Анан ошол эч ким болбой койду. Эч ким болбой койду. Бирок анан ушул компания, ушул жумуш негизи эле авиация жумушу, стюардесса жумушу. Баарын менен саякаттаганга ылайыктуу жумуш. Ылайыктуу жумуш.
ооба сен ары көп өлкөлөргө барып ошолорго сага төлөп турат идеалдуу жумуш сага жумушуңа акча төлөп берет, андан сырткары сен көптөгөн өлкөлөрдү кыдырып келесиң, ооба жакшы. Негизи кантип стюардесса болуп иштесе болот? Бизди көрүп аткан азыр мүмкүн жаш жигиттер, жаш кыздар мүмкүн мен дагы ушундай болуп саякаттагым келет деген мүмкүн ойлор келиши мүмкүн да. Анан ошолорго мисалы кантип стюардесса жумушуна кирсе болот? Сөзсүз эле ошо дароо эле чоң компанияларга барыш керекпи? Мүмкүн Кыргызстандан башташ керекпи? Же кандай кылса болот? Жолдорун айта кетсең. Жо негизги эң күчтүү компаниялар бул деген араб мамлекетте чыккан компаниялар да. Ошолор биринчи орлорду алат да, постоянно жыл сайын. Анан ушул компаниялар ар бир мамлекетке барып, анан эме кылышат да, отбор кылышат. Собеседование, интервью кылып, кандидаттарды алат. Ошондо Тандашат, тандашат. Сайттарына жардамлап чыгарат, анан ошол сайттарга ар ким өзүнүн резюмелерин жөнөтүп, анан ошол интервьюга чакырышат да. Например, мен Алматыдан өткөм. Казакстанга барып, мен биринчи эмем Алматыдан өткөм. Анан бул Эмирейтске же Москва менен өткөм да. Экинчи жолу. Ошол алыс эмес мамлекеттерге барып эле анан интервью. Кыргызстанда азырынча жокпу? Кыргызстанда эми быйылдан баштап ушул тандай башташты да. Быйыл жылдан баштап. Бирок биздикин до этого келе элек болчу, потому что биздин мамлекетибиз кичинекей деп, анан биз Кыргызстандан стюардессалар көбөйө баштагандан байкады да. Ооба. А так биз Алматыга же Москвага эле барып жүрчүк. СНГ боюнча мамлекеттерге. Жакшы. Ошол жака резюме толтурганда кандай немелерди эске алыш керек? Мисалы, эрежелер бар, мүмкүн кандайдыр каталарды кетирбеш керек. Кандай резюме берсең ошол жака өтүп кетүү мүмкүнчүлүгүң чоң болот да. Негизи 3 эң негизи критерия бар да, бул жумушка карай турган. Бул деген келбетине карайт. Биринчиден. Сулуу же сулуу эмес, бирок эме эң негизи эмени карайт да. Ден соолуңарды карайт. Татуировка, эчтекемдейлер жок болуш керек. Татуировка, кандайдыр бир немелер, пирсинг, шрам, ошонун баары жок болуш керек. Экинчиден бул англис тили, потому что англис тилин бүт компанияга жана пассажирлер англисче сүйлөшөт да. Анан сен деген жумушуңа эң негизги инструмент бул англис тили. Сен азыр мисалы англисче билесиң, орусча билесиң, да кайсы тилдерди билесиң? Немис тилин окугам. Мам негизинче менин апам немис тилинин мугалими. Ошон үчүн мен да немис тилин окугам. Үйдө кыргызча, анан кухняда немисче сүйлөшөсүңөр. Бираз болуп кетет. Бирок практика керек. Анан турецкий тоже баштагам, бирок аяктан. Султан Сулейман деген сериал менен бүтүп калган го, Ооба. Жакшы, азыр кайсы тилде ойлоносуң мисалы? Ошол азырынча мен деген Дубайда жашайм. Ошол үчүн бар адамдар эшикке чыксаң да, супермаркетке чыксаң да баары эле англис тилинде сүйлөйт. Анан мен мындай да, 50% менен, 50% менен, 50% жок. Кээде кыргызча деп ойлонуп калам да. Бирок азырча Монтип тоого барып келсемби деп бир ойлоносуң анан дальше. Good evening деп түркүлөшүп кетет. Англис тили, орус тили, анан кыргызчаны азыр өнүктүрөйүн деген ойлор бар да, негизи. Биздин кыргыз тилибиздин эмне себептен мындай ой келди? Мен өзүмдүн эне тилимди жакшы билишим керек деген кайсыл бир түрткү болду да ошол ой келгенгечи бир нерсе. Негизи нет, ошол бул жумуш негизи эмнеге деген аябай сонун, ар кандай адамдарды ар күн сайын сен көрүп турасың. Алар деген ар кандай мамлекеттерден келет. Алардын өз тили бар. Өзү тили бар. Алардын өзлөрүнүн эрежелери бар. Өзлөрүнүн мындай культура кандай эле? Маданияты бар. Ошонун баарын көргөндөн кийин сен деген ойлонуп каласың, мен Кыргызстандамын, мен кыргызмын. Мен эмне маалымат айтып бере алам өзүмдүн мамлекетим боюнча жөнүндө. Жокто, энди өз тилиңде сүйлөп койсоң, тигилер кандай сонун тил деп таң калып калганга сонун турбайбы?
ар бир сайын мен деген, например, Кыргызстандан десем, алар деген бул эмне деп калышат. Анан деген мен ушинтип айтып баштаганда өзүм эле керектүү нерселер да. Анан ошондо ойлоп каласың, мен деген кыргызмын, кыргыздын кызымын. Анан өзүм мекеним боюнча көп информация, маалымат билгим келет да. Кандайдыр немелер барбы? Өзлөрүнүн кичинекей салттары, мисалы биринчи жолу жумушка чыгып атканда ушундай болот деген сыяктуу. Мисалы бизде Кыргызстанда мисалы жумушка жаңы кирип атса, биринчи барган күнү баарына кой союп берет деген бир нерсе салттар бар да. Немеге коллективдин алдынан өтүп мындай таанышуу максатында же бир нерсе торт алып барып же ошондой сыяктуучу. Пранк кылышат. Пакетти берет да. Анан бир пранк бар да, ошол пакетти алып туруп, дети самолеттин аягында туруп, анан ошол пакетке мындай воздух алып келесиң да, тиги пилот деген сурап атат дейт, капитаныбыз сурап атат, кандай воздух болот экен, ошонун воздухтун качествосун азыр эметет деп туруп ошентип. Ооба, анан мынтип собирать этип туруп, анан барасың да пилот. Капитанга мына мен алып келдим, карап көрүлү ушул воздух кандай экен деп. Могу жумуш учурунда мындай кооптуу немелерди учуулар деле болуп калат да кээде. Жумушта учуп баратсаң турбулентность болуп кетет, ар кандай болот. Корккондар бар, коркпогондор бар, өзүн ар кандай неадекватно алып жүргөндөр бар дегендей. Эсте калган кандайдыр бир неме учуу учурундагы? Бир аял мындай абая кийип жүргөн болчу да. Анан абаядын ичинде мындай ичин каралбайсың да. Мы думали, просто она такая, чоң эле аял экен депчи. Кирип эле отурган. Анан после взят, ал айтып берип атпайбы ушул историяны. Төрөп башта депчи. Менин досум, старший бортпроводник, эки мырза, эркек мырза роды принимали. Потому что бизге тренинг берет да кандай, теоретически ушундай кыласыңар, эметесиңер деп. Анан каждый ар бир жыл сайын ушул тренингди кайра өтүп квалификацияны эметиш керек. Билимиңер жаңыртып турушуңар керек. Билимин жаңыртып анан. Ошол анан роды принимать этти. Негизи кадимкидей эле мындай. Ошол үчүнбү? Мисалы учуп баратып, мисалы кайсы өлкөнүн үстүнөн төрөлсө, ошол өлкөнүн жарандыгын берет деген. Жок. Жок, мен 2-3 жолу аракет кылдым да койсо. Бир компанияларда, ар бир компанияларда процедуралар бар, стандартный эмелерчи. Анан некоторыйлар билет беришет. Некоторые, бирок по-моему, Эмирейтске андай Эмирейтс деген подгузник берет деп коебуз. Молодец дегенби? Сону мындай брелок беришет деп койсуң. Биздин самолеттон төрөлдү деген. Мына мындай приложение бар. Так. Бакка киресиң. Анан идентификация болот. Вот. Азыр болсо отпуск болот да? Анан мен Балиге барам. Вот. 12 август Бали, Париж, Куала-Лумпур. Бул деген, по-моему, Индия. Разворотный рейс. Анан Лондон. И вот ушуларды кайталайсың кайра. Августта ушундай эме чыгат да. Бирок ар бир ай сайын ар кандай мамлекеттерге барасың. Бирок сен деген эмең бар да. Тандоо укугуң бар. Как нормально? Сонун айттың. Керемет. Тандоо укугуң бар. Өтө сонун айтылды. Да. Эмне вебсайтка кирип анан айтасың, та каяка барайын? Мен күндө эле Индияга учуп беремби, башка жерге учайынчы дегендейби? Ооба. Анан ошентип ойлоносуң, жок кайсы мамлекетке баргың келип атат, же болбосо кайсы мамлекетте көбүрөөк калгың келип атат, ошондой болобу? Ооба. Ошондой, бирок алар компания мындай 100% сиздин эмелериңди бере албайт да. Бирок кээде болуп калышы мүмкүн. Кээде болуп калышы мүмкүн, кээде болбой калышы мүмкүн. Жетимиштен ашык өлкөдө болдум дейсиң, ошонун мисалы сага таасир калтырган, эсте калган кайсы өлкөлөр болду? Тропик мамлекетте жакшы көрөм да. Аралдардыбы? Аралдарды жакшы көрөм. Аралдарга барганда мындай жашоо башкача көрүнгүдөй болот да. Потому что
местный адамдарды карасаң, алар шашпай, мындай банандарды терип коюп, ары бери басып коюп жүрө берет да, мындай шашпай, сонун. Жашоолор ушундай да, мындай как будто бы мындай эме Баундин рекламасындай койчу. Жок, чын эле өзүнүн, конечно, эмелери бар да, мындай албетте. Минустары бар. Албетте минустары бар, жашаган турмуштарынын эмелери бар, эле шарттары бар. Бирок мындай карасаң, ошол эле бизге ошол эле жетишет деген маанидей да. Жашай беришет ошол чын эле. Ары бери басып коюп, бир жерде бир колунда кокос, бир колунда банан, шашпай, анан моюнда май мыйылдап. Кээде ошондой болуп калат. Анан чоң шаарга барсаң, баары эле мындай да. Акча эмне кылабыз, бияка барыш керек, жакка барыш керек. Талаш эле жүргөн кишилер да. Талаш ооба. Анан аралдарга барсаң, мындай беймарал. Заман башкача өткөндөй болот да. Негизи. Эсте калган ошо сен суроолорду айтсаң эле башка жака кетип каласың. Мындай эске сага таасир берген өлкөлөр кайсылар айта кетчи. Так. Бали, Южная Африка, ЮАР. Южная Африка, Түштүк Африкасы. Түштүк Африка өлкөсү. Аябай коз мамлекет да, аябай. Бирок эме небезопасно. Коопсузбу? Коопсуз. Бир аз коопсуз да. Мындай на это да. Криминалбы? Ооба, мындай эме ограбление, эмелер, преступлениялар көп болот да ошол жердечи. Ошон үчүн эки жакта карап мындай басыш керек да. Анан болсо так, Бали, Түштүк Африка, Гавайига баргым келди. Бар элексиң Гавайига? Барып келдим, токмоктун жанында эле. Сон болуп калган, килейген бассейни бар. Нормально. Жакшы тамаша болду. Көлгө эле жүрбөй, мына баратканда тие кетсең. Сонун шашлыктар бар, мындай нандарды балыктарга берип. Рекламага төлөдү сага? Жок. Төлөп койгочу, пожалуйста, мыкка. Жакшы реклама болот. Гавайи эсабы борбору. Токмокко жетпей 10 километр. Сонун домиктери бар. Бассейн. Жана ошондой эле акулар. Что-то слишком кетип калдык. Чын эле төлөгөн окшойт деп ойлоп калдым. Ошо да. Стюардесса болуп иштегендин плюстары жана минустары кандай? Эң сонун плюстары бул деген саякат. Жок, саякат. Анан өзүң үй бүлөңө эме берет да. Арзандатуу скидка. Арзандатуу берет. Билеттерге арзандатуу берет. Канча процент? Почти канча пайыз? 90%. О, жакшы экен. Ооба, менин үй бүлөмө, например, атам, апам, сиңдилерге ошо 90% арзандатуулар берилет да. Анан биздин компанияга эмес, не только. То есть башка немецкий, американский, европейский, азиатский авиалинияларга да берип болот. Сен үй бүлөңө кирип алса болобу? Азыр фамилияны өзгөртүп. Мен сиңдим болосуң, ой, эмне эле? Иним болосуңбу, иним. Сиңдим. Макул анда мен. Таиландка барып келейин, анан сиңдиң болом, минустары кандай? Минустары ошол вот уктаган, Уйку жок. Уйку канбайт дайыма. Уйку канбайт. Анан болсо все равно физикалык жумушта көп көрсө денең ден соолукка зыян. Ден соолук мындай өзүңдү карап жүрсөң нормально эле болот да, бирок негизи мен карабайм да. Жок, мен аракеттенем, бирок аябай сложный экен да, сложный. Жакшы. Ошо. Негизи вот стюардесса болгонго чейин экөөбүз көптөн бери таанышпыз. Мурун эле сен Аутсада окуп жүргөн кезден бери. Кандай жумуштарда иштедиң эле Кыргызстандан? Ошо Кыргызстандан кандай деген жумуштарды иштеген жокмун. Жок, чын эле. Лев Толстойдо бир жара бар го деп койчу. Бичи раз. Тойлордо бийлешет беле? Ооба, тойлордо да бийлегенбиз, сахнада бийлегенбиз, жана биздин эмелер артист менен чогуу бийлегенбиз. Мен клиптерге тартылгам. Кайсы клиптерде? Азыр мүмкүн биздин көрүүчүлөр көрүп атса, кирип карап көрсүн. Жок, ошол мен Айгерим 7 жыл мурун кандай болуп экен деген.
Негизи англискийди сен аутсадан үйрөндүңбү? Англискийди мен еще 15-16 жашымда мындай кызыктанып баштагам да. Netflix боюнча, YouTube боюнча көп мындай эмелер, блогер эмелердин Роликтерин белгилүү адамдарды көрүп эле, аларды повторять этип мындай акцент менен сүйлөгөндө кызыктуу көрүнчү да мага. Анан ар бир акценттерди бирок мен эмете алам да, имитация кылам. Мисалы, Например, вот Don't you tell me what to do. Why are you telling me what to do? бул кимдер? Индустарбы? Это мои таланты. Же муну кимдер Ооба, кылышат? индустар. Индустар ушинтип сүйлөшөт. Ооба, анан ар бир эмелерди эмне башка мамлекеттерге келген кишилерди мен иштегенде мындай привычкаларды баскан турганын билип каласың. Өзүң вателет алып аласың. Ооба. Британский акцент хочешь покажу? Ladies and gentlemen, if applicable, can you please head me from this destination to this destination? Ошентип эле мындай карап эле мага кызык болуп калат да. Британецтер бир аз грубыйраак сүйлөгөндөй сезиле берет мага. Неге? Билбейм, футболду көрсөң ошондой го. Футболдо ошондой да неме комментаторлор. Дагы кандай акценттерди билесиң? Французский. Французча, француз англисче сүйлөгөндө. Is it possible to get some coca please? Ошентип эле анан угуп эле. Арабтар кандай сүйлөйт англисче? Sister, Babsy, yes or no? Coming, not coming? Cancel, расист деп. Примерно бүт эле араб өлкөлөрү ушундай сүйлөйт болуш керек, Жок, алар дегенчи мындай П'ни айтпай Б деп сүйлөшөт. Например, паркинг бар го, паркинг, парковка. Паркингти билебиз, бизде деле жазып турат. Торговый центрге барганда ошондо паркинг деп жазып турат. Англисче биз ошондо бир үйрөнүп алганбыз да. Алар деген паркинг деп баркинг дешет, Б. Barking, my pencil deyip. I have a pencil, I have a pen. Анан, например, там pencil pen. Бепси деп сүйлөшөт. Просто это менин наблюдениялар. Бепси перчи деп. Анан ошол ар кайсы эме национальность кандай болот? Улуттар. Ар бир улуттун өзүндөй сон манералар бар да. Манералар сүйлөгөндө, баскан турганда, ошолорду эле японецтер кандай сүйлөйт англисче? Немистер? Японецтер. Алар вообще сүйлөшпөйт. Мындай интроверттер кирип эле самолетко монтип эле поклондоп эле отурушат, болду. Коничева деп турат. Аригато гозаймас. Бирок мен эме досторум бар да. Биз компанияда иштешет, Япониядан келген. Алар мындай более ачык сүйлөшүп, мындай, потому что негизи японецтер алар интроверттер. Аябай интроверттердин өлкөсү, ооба. Сүйлөгөндө жаман көрүшөт. Мындай сен жакын келгенде тоже жаман көрүшөт. Дистанцияны кармаган. Ооба. Англис тил жөнүндө сүйлөшүп калдык. Мисалы, азыркы бизди көрүп аткан жаш өспүрүмдөр болушу мүмкүн, мектепте окуп аткан кыздар, балдарбы, ошолорго кандай кеңеш берет элең? Мисалы, англис тилин батыраак үйрөнүү жана туура үйрөнүү боюнча. Негизи эле мындай сен бирдемсени үйрөнгүң келгенде өзүңдү кыйнабаш керексиң да. Мындай үйрөнүш керек эле, бүгүн кайра англисче, деп эле андай. Анда меге сиңбей калат, Меге сиңбей калат, анан өзүң көңүлүң түшө эле, мындай көп продуктивность чыкпайт да. Ошол жерденчи. Например, мен балалыгымда бир сериал жакшы көргөн сериал болчу да. Ошолордун ойногон жана актерлор эмелер, ошолорду карап эле, анан аябай ошондой сүйлөгүм келчү да. Ошон үчүн сериалды көрүп эле, анан аларды Менин оюмча достор болуш керек, Друзья деген сериалбы? Жок, достор эмес болчу. Эми азыр эсимде жок, какой именно, бирок ошол сериалдан эле эме да, көрүп эле метип, алардын аркасынан кайталап. Ошол акцентти ошондой үйрөнгөм да, например. Биздин баарыбызда мындай бир аз
түркчө орусча смешанный акцент бар да, когда биз англисче сүйлөгөндө негизи кыргыздар, казактар, орустар, СНГ боюнча мамлекеттер биз мындай орус тилдүүлөр ошондой акцент бар болот. Анан мен ошол сериалдарды, YouTube блогерлерди карап эле мындай аябай ошондой сүйлөгөн келчү да. Анан ушундай мамиле кылсаң, мурда сен 25 жашка чейин күйөөгө чыгыш керек деп ойлойсуң, туурабы? Жок, биздин, например, биздин мамлекетте ошондой, туурабы? Мындай бизде баарыбызда классикалык бир шаблон менен бар. Ал жаман эмес, жакшы эмес, ушундай эле болгон. Азыр, например, тоже давление болуп атат, напримерчи. Менин үй бүлөм же болбосо туугандар мага айтышат, мындай Айгерим, сен ушундай жашаш керексиң, сен күйөөгө тийиш керексиң, тигиндей мындай кылыш керексиң. Алар өзүнүн мышление боюнча сүйлөшөт да. А мен болсо көп мамлекеттер көрүп кеткенден кийин башкача ойлоном да. Ушунча мамлекетти көргөндөн кийин күйөөмдү деле көргүм келбей эле деп койсуң. Ал эмне? Жабайы экен көргөндөй. Например, Жок, азыр деле айтышабы үйдөгүлөр? Конечно, айтышат. Албетте. Бүгүн эле айтышты. Бияка подкастка чыгайын десем, Айгерим. Ошол баланы бир байкап көрчү. Подкастта ведущий деби? Жок, анан чыгып атсаң эмне деп айтышты? Жок, бүгүн чыгып атканда мен эжем менен сүйлөшкөм да, мамам эжем менен сүйлөшөптүр. Анан Айгеримдей салам айтып койчу деп, эже кандайсыңар тигип, анан биринчи эле суроо, турмушка качан чыгабыз депчи. Анан ошол давление болуп атат, бирок ооба чыгабыз деп коебу, экөөңөр чыгат бекенсиңер, чогуу, Бир күнү чыккым келет, бирок экинчи күнү учкум келет деп. Жок, бир күнү чыккым келет, бирок мен койгон максаттарың, пландарың, карьера. Давление үчүн чыккым келбейт. Например, мен билейин, баары эле айтып атат, анан тиги кылып атат, анан ошону чыгыш керек, ошон үчүн чыгайын деп, анан срочно бир жигит табайын деп, андай ойлор жок да. Буга чейинки компанияң кайсы эле? Катар беле? Катар. Аякта канча жыл иштедиң? 2,5. 2,5 жыл, 2,5 жыл ошол жакта иштеп, Бишкектен батир алдым дедим, ошондой маалымат бар экен, интернеттен карадым. Мен негизи эле биринчи компанияга иштегенде аябай аракеттенгем да, акчаны топтоп, анан ошо батир алгам. Азыр ошол батирди арендага берем, анан арендага чыккан акчаны үй бүлөмө жардам берип. Мындайча айтканда пассивный доход турбайбы, Ошо пассивный доходум көрбөй элем. Үй бүлөгө берип атам. Жок, ошол эми сен үй бүлөңдү кандайдыр бир акча менен камсыздап койдуң да. Ооба, жардам жакшы. Катар. Орустар келгенде сен деле батирдин квартирасынын акчасын көтөрдүңбү? Жок, мамам талаптыр беришти. Ой. Сыр болбосо, мисалы ошол бул жумушуңду азыр айтканга болбойт болуш керек, канча табасың? Тигил жумушта айына канча төлөчү эле? Эме да фиксированный эме эмес да. Учканга жарашабы? Учканга жараша. Например, эң көп чыкканы канча болду эле же эң азын айтып берсең болот? Эң көп чыкканы, например, бир айда. Бир айга вообще эле аябай көп учсаң 4,000 чыгат да, $4,000, например. Бирок бул эме да, расписание боюнча да. Кандай эме рейстер болот. Бир айга окшобойт. Анан, например, аябай аз эле учсаң, ковид замандарда учурунда 4 ай мен вообще эле бир да рейске барган жокмун. Ошол учурда биз где-то $800 алып аткан болчубуз да. Хотя бы ошол да, потому что көп эле авиалиниялар банкрот болушкан, сокращение болушкан, очень эме да, аябай кыйын эле учурлар болуп калды бизге. Бирок сиздерге неме боюнча, контракт боюнча жаткан жериңерди берет, тамак ашыңарды берет. Жаткан жер берет, транспорт берет. Тамак аштан башкасы? Тамак аштан башкасы баарын берет. Анткени ар ким ар кандай тамак жейт да, баарыңарга ылайыктуу бермек беле. Жакшы, азыр сен эс алуу учурундасың. Канча бир жылда бир эле эс алуу береби? Бир жылында 30 күн
эс алууга берилет. Ошону өзүң бөлүп алсаң болот. Өзүң бөлүп алса болот. Анан деген 170 мамлекеттен келген сотрудниктер деп атпаймынбы? Ошолордун арасында көп. Например, менин жашаган эмне сосед. Чогуу жашаган кызым, ал деген Англиядан болот. Анын паспорту английский, британский. Ал деген отуруп эле башка да бир компанияда иштейбиз, бирок башка дүйнөлөр келгенден деп сезилет да магачы. Ал деген отуруп туруп, отпускка каяка барсам, Европага барсамбы же Америкага барсамбы, мен мындай отурам да, виза, анан деген акча, анан деген ата-энеме да салып коюш керек, анан вообще башка дүйнөдө как будто бы. Аныкы документ жасатыш керек, виза алыш керек деген ой жок, анан үйгө барсамбы, ата-энеме учурашып койсомбу деген жок да. Эми аларда 5 бармак жок да. Тоолорду анчалык эмес болуш керек. Мындай карап көрсөң, мен ойлогон нерселерим вообще башкача, анын ойлогон нерси вообще башкача. Например, экөөң сарсанаң эки башка турбайбы? Вообще эки башка. Айтып атпаймынбы жана эки башка дүйнөдөн келген адамдардайбыз да. Ковид учурунда мен деген ата-энеге салыш керекмин, пульс оксиметр алыш керек эле, бул алыш керек деп ойлонуп атам. Ал деген Америкага барсамбы? Ата-энесине акча салбайт, например, потому что ата-энесин жакшы эле табат, напримерчи, Англиядан. Анан деген ал деген мутуп атканда, VR очки алсамбы депчи. Азыр мындай скучно болуп атат. Үйдө отурабыз VR очки деп, анан VR очки алды. Экөөбүз отурдук, VR очкини таанып коюп, сонун экен депчи. VR очки менен саякаттаппы? Ооба. Учпай жүргөндө. Дубайда кыргыздар көппү азыр? Ооба, көп эле. Мындай өзлөрүнүн мындай комьюнитиси барбы? Комьюнити бар. Жакшы эле сүйлөшөт, вроде эме жана майрамдарда жолугуп. Эгемендүүлүк күнү 31 августта чогулушат, плов жасашат. Бирок мен ал күнү учуп кетем деп койсуң. Убактым не всегда есть да. Бирок эле болот эле. Кеңештерим кыска сүйлөсөм. Кеңештерим бул англис тили баары бир бул жакта болсо деле жашоодо керек болот, Ооба, негизи эле. Бул жумушка кирбесең деле негизи эле англис жакшы керек болот да. Чет өлкөгө барсаң, мындай даже медианы карап көргөндө аябай англисче маалыматтар көп негизи эле. Ооба, критикалык ой жүрүктөрдү эметет да, өнүктүрөт. Потому что себеби сен кыргызча медианы карайсың, орусча медианы карайсың, анан англисче медианы карайсың, ошолордун баарын салыштырсаң, ошондо эле критикалык ой жүгүртүң өнүгөт деп ойлойм. Ошон үчүн бул жумушка эмес, вообще жашоодо керек болуп калат экен да. Жакшы. Келем соңунда блогерлигиң боюнча сүйлөшө кетели. Өзүңдү блогер катары алып жүрөсүң, ар кайсы жакка барганда блог тартасың, кээде уйкуң келбей калган кездерде. Блогерлик бул сен үчүн азыр хоббиби же кандай, мындай өзүңдү чыгармачылык тарабыңды ошол Instagram аркылуу көргөзөйүн деген бир максатыңбы? Жок, жана Instagram страница баракчасын жаңы эле ачканда мен өзүм блогер болоюн деген максатым жок болчу. Анан азыр деле жыл өткөндөн кийин баары эле онлайн болуп атат. Көп нерселерди интернеттен табышып атат. Анан блогер азыр мисалы уже жумушта, мындай кадимки деле жумуш. Мугалим, строитель, анан блогер. Сен өзүңдү блогер катары позицияга койбойсуң да? Эми азыр коюп баштадым да. Мындан ары блог алып барып баштайсың. Travel блогер болосуң. Азыр себеби, например, адам санын карайсың да. Мындай бул деген кадимки деле адамдар сени көрүшөт. Анан саны көбөйүп баштаганда сенин жоопкерчилигиң да өсө баштайт. Ооба, өсө баштайт. Ошон үчүн блогер деп азыр өзүм жөнүндө ойлойм. Анан өзүм ошолорго кандайдыр пайда алып келейин деген максатта алып барасың блогуңду. Бул
албетте социалдуу проблемалар, социалдуу мындай, например, мисалы феминист эмнеге феминист маалыматты мен өзүм блогдо бөлүшө баштадым. Себеби көп адамдар ошолорду маалымат алышса, өзүнүн ою агартуу максатында кандайдыр маселелерди көтөрүп чыгуу, социалдык теңсиздиктерди, кандайдыр коомдо болуп жаткан туура эмес нерселерди көрсөтүп, ошо блог аркылуу коомго жардамың тийгизүү. Ооба. Анан ошол мен көрүп жаткандан хотя бы 5 адам өзгөрсө, уже жакшы эмеспи? Жакшы эмеспи? Чиркин өмүр. Эртең учуп кетесиң. Ооба. Кеткиң келбейт атабы? Кетким келбейт атат. Вообще жетишкен жок. Көлгө бардың, Чын айтат. тоого бардың. Көлгө бардым, тоого бардым, тамак жедим. Апамдын койнуна жаттым. Эркеледим бир аз. Досторум менен көрүштүм. Ошо. Бишкекте сага келген сайын жакшы көргөн 3 жерди айтчы. Бишкекте Сөзсүз ушул жерлерге барышым керек дейсиң да? Дзержинка. Дзержинка. Ооба, бульвары. Ала Тоо аянты. Эми биздин мындай флаг турган жер, тарых музеи турган жер, аябай көп исторический, тарыхый события, тарыхый окуялар болгон жер. Окуялар болгон жер. Ооба. Дзержинка, Ала Тоо аянты, анан болсо тоолор. Бишкекте арал жанында турган тоолор. Ошо, сен талашпай эле. Жаман карайсың да. Ошолорго ката. Эгерим, чоң рахмат. Менимче сонун маек курдук. Мен бир 2 сааттай сүйлөшүп салдык окшойт. Ушунун бир 20 мүнөтү кирип, биздин видеону көргөн жаштар кандайдыр Айгеримден кеңеш алып, ушундан пайдасы тийген болсо, биз да кубанычтуу болобуз. Биз менен бүгүн жай баарлашууда көңүл, жай общение десек кыргызча болбой калат экен деп атасыңар. Жай баарлашууда, жай подкастта Айгерим Асанкулу Fly Emirates авиа каттамынын стюардессасы, азыркы учурда Дубайда жыргап жүргөн киши. Чоң рахмат. Силерге чоң рахмат. Бирок айта кетейин, мен обязательно кыргызчаны үйрөнүүгө максатым бар. Спасибо. Рахмат. Жана баарыңарга да кыргыз тилинде сүйлөөгө, уялбоого, тартынбоого чакырабыз. Биздин каналга жазылгыла.